Kandayсыз? Жакшыбы? Эми октябрь. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал майору Октябрь Урманбетов 92 жаштагы ардагер Тенти Жаманаков менен кезигип, ардагерге министрликтин атайын белектерин тапшырды. Жолугушуунун жүрүшүндө Октябрь Урманбетов Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын утурлай Ички иштер министри Улан Ниязбековдун тапшырмасы менен Кыргыз милициясы менен бирге кылым карыткан ардагерлер менен жолугушуулар өтүп жатканын белгиледи. Бул иш-чаралар мамлекетибиздин коопсуздугуна олуттуу салым кошкон инсандарга таазим кылууга багытталган. Ыраазычылыктар, урматтуу Тенти Жаманакович, Кыргыз Республикасынын иштер органында өтөгөн көп жылдык кызматыңыз, ак ниет эмгегиңиз жарандардын укуктарын коргоого, коопсуздугун камсыздоого кошкон салымыңыз үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ардагер Тенти Жаманаков өлкө жетекчилигине жана Ички иштер министрлигине көңүл буруп колдоо көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Ардагер белгилегендей, мындай жолугушуулар анын жүрөгүн милициянын жаш муун тарабынан ардагерлерге көрүп жаткан камкордуктары үчүн жылуулук жана сыймыктануу менен толтурат. Тенти Жаманаков жаш милиционерлерге чың ден соолук кызматында ийгиликтерди жана ачык асман каалады. Ал белгилегендей, Кыргыз милициясынын улуу муундун жакшы салттарын сактоо, милициянын күч кубатын жана биримдигин бекемдөөгө жардам берет. Жана жолубуз баштап, жана министр, анан жана эл үчүн иштеп аткан балдардын аман болгула, жакшы болгула, ушундай мейримдүү болгула. Бизди анчалык сыйласаңар, Кудай силерди ошончолук сыйласын. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов министрлик тарабынан бүгүнкү күндө ардагерлерге кандай колдоо көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө маалымат берип, алардын Кыргыз милициясынын тарыхында жана келечегинин ажырагыс бөлүгү болгон мурастарын аяр сактоону улантат деп ишендирди. Жолугушуунун соңунда ал өлкөнүн бардык жарандарынын коопсуздугун жана тынчтыгын камсыз кылуу үчүн милиция мындан ары дагы өз ишмердүүлүгүн жакшыртуунун үстүндө иштей турганын баса белгиледи.